2023 жылдын 14 январындагы 21:00 маалымат Майлуу суу шаары боюнча. Азыр учурда кезектеги штабты өткөрдүк. Азыр биз ошо өзгөчө кырдаалдын кесепетин жою боюнча иштер токтогон жок. Азыр иштерди мындан ары улантабыз. Учурда эртеңки күндүн иш чарасы талкууланып, жана ошондой эле бүгүнкү күндүн жыйынтыгын чыгардык. Бүгүнкү күн ушуну менен бүткөн жок. Дагы азыр биз суунун нугун буруу боюнча кошумча ошол эки сууну берүү отказанга, биринчи отказанга сууну берүү боюнча ишти улантабыз. Учурда азыр ошол эки элди таза суу менен камсыз кылуу боюнча жана ошондой эле кошумча техникалык суу менен камсыз кылуу боюнча тапшырма коюлду. Эртең менен саат 8-ден баштап, кайра 8-ден баштап кечки саат 8-ге чейин таза суу менен камсыз кылуу боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырма коюлду. Андан тышкары биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен дагы кошумча 2 машина, 2 өрт өчүрүү автоцистернасы коюлат. Техникалык сууну жеткизүү боюнча бул учурда бүгүнкү күнү 5 суу ташуучу автоунаа водовоздор иштеди. Эртең дагы кошумча дагы 2 автоунааны кошуу боюнча тапшырманы койдум. Эртең 7 суу ташуучу автоунаа Майлуу суу шаарынын элин ошо таза суу менен камсыз кылуу боюнча ишти алып барат. Андан тышкары эң негизги биздин көйгөй болуп аткан бул биринчи котельныйга кошумча подпитка сууну берүү. Азыр биз ошол эки суунун нугун буруу боюнча ишти улантабыз. Андан тышкары ошол эки головной забордогу сууну, таза сууну элге берүү боюнча иштер улантылып атат. Кошумча иштер жүргүзүлөт. Эртеңки күнү дагы ошол эки толук кандуу суу берүү, таза сууну элге жеткизүү боюнча иштер улантылмакчы.